Албетте, бул ата бабадан келе жаткан салттуу музыка. Биздин өзүбүздүн улуттук баалуулуктардын бирине кирет. Салттуу музыканы түшүнүм, бул манас улуттук комуз ойногондорду, анан жана башка көптөгөн нерселерди. Бул негизи деген музыка чыгармачылыгы жана кандайдыр бир улуу адамдардын эмеси образдыгы деп ойлойм да. Бир убакта бул чындыгында азайып кеткен. Тескирисинче бүгүнкү күндө азайган жок да. Кудайга шүгүр. Учу ускур эмес. Бүгүнкү күндө бул салттуу музыканы алып жүргөндөр күндөн күнгө өөрчүп, өнүгүп келе жатат. Бул түбөлүк жашайт деген үмүттөмүн, ишеничтемин. Биз ошолордун үстүндө дагы иштеп келе жатабыз да. Мирбек Атабековдун музыкасын угам. Ошол ырлары көбүнчө жагат. Жаным деген. Симик Бешекеев. Көп эле кыргыздын көп эле ырчылар бар го, комуз менен ойногон. Бекборбиев. Мирбек Атабеков. Комуз, чөпөчөр, моз козмуз. Эң негизгиси албетте музыкалык аспаптар. Комуз, 3 буру бул комузубуз, 3 кылдан турган комузубуз бул ата бабабыздан бери келе жаткан. Андан кийинки жетигенди айтсак болот. Ооз комуз, ооз комуздун да түрлөрү бар. Жыгач ооз комуз, темир ооз комуз, чопочор, чоор, чогойночор, жана башка доолбас. Эми айта берсе санап бүтпөс.